Бурак тобунун учурдагы аткаруучу директору Сайкалсат Бакасованын жигити ырчыга бриллиант көздүү шакек тагып, 101 роза тартуулап эл алдында колун сурады. Мындай үйлөнүү тууралуу сунушту 17 сентябрда Бишкектеги эс алуучу жайлардын биринде киргизди. Анда кеп баштан болсун. Буга чейин Айпери Кубик кызынын Кусалуу аттуу клибине тартылып, ушул жылы Кыз Бурак тобунун Сизге аттуу ырынын клибинде Сайкалдын сүйүктүүсүнүн образын жараткан Нурлан ачыкка чыгып, ырчынын колун сураш үчүн 2 жума даярданган экен. Ал Сайкалды кафеге алып келиштин амалын ойлоп таап, досунун туулган күнү экенин айтат. Араңарда бири-бириңерди тааныбагандар Джем. Ильяс. Ильястын туулган күнү бүгүн. Түшүндүң, Ана тааныбагандар таанышып алгыла бири-бириңерди. Анткени мен эле бардыгы мындай общий друзья болуп атпайбызбы? Например, мен эле досторум болдосаңар барыңарчы, бияктан, тияктан. Ошон үчүн бири-бириң менен таанышып алгыла. Самый главный ошол нерсе конечно. Билбеш керек Сайкал. Буга ишенген ырчы оюнда эч нерсе жок, чакырылган жерге келет. Ошентип шоу-бизнестин болочоктогу күйөө баласы Сайкалды конок бөлмөдөн залга алып чыгып, чоң экранда сүйүү баяны көрсөтүлгөндөн кийин үйлөнүү тууралуу сунушун киргизди. Любимая, у меня изменилось абсолютно все. С тех пор, как ты появилась в моей жизни, я понял то, что ты самое лучшее, и мне кроме тебя никто не нужен. Мне хочется всегда быть с тобой, смотреть в твои глаза, держать тебя нежно за ручку, целовать и говорить, как сильно я люблю тебя. Моя любовь с каждым днем все сильнее и все труднее быть без тебя. Ведь моя жизнь обретает смысл только тогда, когда ты рядом. Милая. Я всегда хочу быть с тобой. Я тебя сильно-сильно люблю. Я тебе предлагаю руку и сердце. Түшүнбөй жеңүүмүн деп түшүнбөй турган Сайкалсат Бакасова ооба деген жообун бериш керек эле. Сүрдөгөн ырчы бул сөздү айтууну унутуп калдыбы же толкунданып кеттиби, бардыгы анын жообун күтүп калышты. Эми эмне болот деп жүрөгү токтоп кала жаздаган Нурлан ооба деген сөздү уккандан кийин сүйүктүүсүн кучактай калып өөп дагы жиберди. Эми эгиз жүрөктөр кантип табышты? Нарындын кулуну, жеке ишкер мырза Сайкалдын жүрөгүн кандай сапаттары менен багынтты? Ушул жана башка суроолорго жооп алалы деп сүйүшкөндөрдү кепке тарттык. Кандай сезимдер болуп атат? Толкундап жатам. Аябай. Сөз жок. Мындай нерселерди мен кинодон көрчүмүн, интернеттен көрчүмүн. Азыр багы мен сезелек сезимдер биринчи жолу болду. Аябай толкунданып жатам. Сүйлөй албай атам. Бул жака эмне деп алып келди эле Нурлан силерди? Ильяздын туулган күнүнө келгенбиз. Ильяз биздин досубуз. Ильяздын туулган күнүнө келгенбиз. Анан эле башкачалып кетти. Түшүнбөй калдым. Бирок менимче Нурлан Ильяздын туулган күнү эмес болуш керек, бияка өтсөң. Өзүң ачыгын айтып койчу. Эми чындыгында Ильяздын туулган күнү эмес болчу. Ильяз ушинтип уюштуруп берип койгон. Чоң рахмат Ильяз. Ильязга бир кол чаап коелу. Сайкалды мындай ишенчээктигинен пайдаландың окшойт, ишенчээкпөзү? Жок, эми ишенчээк дегенден эки маани түшүндүрөт. Эми ар кимге эле ишене бербейт чындыгында. Өтө ишендириш деле кыйын. Просто мен сыйлаган үчүн келди окшойт деп ойлойм. Сайкалдын колун сурап жатып анан кийин келечекте менин балдарымдын энеси болчу, үйдө бөк ылдыйда жөлөк болчу, ушул кыз болот деп мындай неметкенсиң да, ойлоңосуң да? Көзүм жеткен. Көзүм жетти. Бир сөз менен айтканда? Бир сөз менен айтканда сүйүү. Экинчиден мен деле 25-ке чыктым. Жашоонун ысык суун көрүп калдым. Ошол себептерден мен жүрөгүмө, мен жашоомо, келечегиме туура келчү адам деп чечтим.
Кайсы сапаттары менен багынтты сенин жүрөгүңдү сайкал? Биринчиден ачык, экинчиден эми айтып отурсам түгөнбөйт, эми сүйгөн адамдын баардык жери жага берет. Андыктан мен эң биринчиден ушул калп жалган сүйлөбөйт, ошонусу жагат. Нурланда менде кандай сапат болсо ошонун баардыгы бар да. Негизи мени калпак кылбайт, туруктуу, бир сүйлөйт. Бир сүйлөгөндө дагы баягы Мактай. туруктуу сүйлөйт. Таанышуу жөнүндө немеңерди айткан жоксуңар да, сүйүү баяныңарды кандайча кайсы жерден таанышпадыңар, кантип? Көлдө сизге деген клипте жолугуп калдык. Ага чейин да мындай таанычумун, бирок мындай сүйлөшпөчүмүн да, достор болуп кетет болчу. Анан достуктун аягы сүйүүгө айланып кетти окшойт. Ооба. Сүйүүгө айланып кетти окшойт. Кайсы интервьюңда айтканың бар беле, апам мен кайсы жигитти жолуктурбайын, батасын берет деп. Апам негизи азыр мен эле макул дедим. Негизи эртеңки күндөр дагы биздин ата энелерибиз бар. Унун ата энеси, менин ата энем, албетте менин апам сүйлөшөт, Нурлан ата энеси менен. Анан чоңдор эмне десе, ошол эми эки жаштын да караганда, 2 жаш эгерде бирге болгусу келсе, ата энелерибиз эч качан тоскоол болбой макул болсо керек деген ишеничтемин. Суроо Нурланга качан эми той? Эми ал суроого мен уже даярданып койгом. Ал суроону экөөбүздүн тең ата энебиз чечиш керек да. Бири менен сүйлөшүп, ошолор менен кеңешип туруп анан азыр мен точно айта албайм. Эртең же бүрсү күнү же бир жума атайын деп айта албайм, анткени ошол кишилердин чечими менен болот. Биринчи сайкал макул болуш керек эле, мага турмушка чыкканга ушундай нерсе болуш керек эле. Анан биз ушундай макул болду деп барам да мен атамачы. Мени үйлөндүңүз деп анан сүйлөшүп туруп анан той болот, Кудай буйрса. Жаз айы шоу чөйрөсүндөгү жагымдуу кабарлар менен башталды. Ырчы айымдарыбыз турмуш жолуна аттанып, түгөйлөрүн тапкан соң бакыт имаратын курууга бел байлашты. Алгач Ырчы Канекейдин 2014-жылдын 21-мартында турмушка чыкканы жакшылыктын башаты болгон өңдө. Жайдагы жакшы саамалыктардын катарында эл 31-август күнү Айгерим Расул кызынын кыз узатуу тоюна күбө боло алды. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо жолдошун эл менен тааныштырып, турмуш жолуна аттанган Ырчынын тою көпчүлүктүн көңүл борборунда болгонун айта кетүү керек. Эми Ырчы Сайкал Садыбакасова менен анын жигити Нурландын ата энеси 2 жаштын баш кошууларына макулдуктарын беришсе, үйлөнүү үлпөт тою деле алыс эместер. Кезек кайсы бойдок Ырчы кызда? Бул салтты ким улайт, күтө туралы.